Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 9 май жеңиш күнү. Сабагыбыздын максаты болсо 9 май жеңиш күнү тууралуу маалымат алабыз, ой жүгүртүп, аң сезимибизди, сөз байлыгыбызды өстүрөбүз, мекенди сүйүүгө, коргоого тарбияланабыз. Анда эмесе жагымдуу маанай каалаймын силерге. Жаныбыздагыларды карап бир жылмайып алабыз. Азаматсыңар. 9 май жеңиш майрамы. Бул күнү кыргыз эли кары жашы дебей баары майрамдашат. Ал кандай майрам экенин билесиңерби? 1941 жылы 22 июнь күнү немецтик фашисттер биздин өлкөгө кол салды. Анда биз Совет өлкөсү деген чоң мамлекеттин курамында болчубуз. Советтик армия душмандарга каршы баатырдык менен күрөш жүргүздү. Бүткүл элибиз душманды жеңиш үчүн бардык күчтөрүн жумшашты. Армия менен элибиздин биргелешип жүргүзгөн күрөшү зор ийгиликке алып келди. 1945 жылы 9 майда душман биротоло жеңилди. Ошондон тартып биздин эл ар жылы бул күндү жеңиш майрамы катарында майрамдашат. Балдар, билесиңерби, бул ким? Албетте, бул биздин чоң атабыз, Советтер Союзунун баатыры Самат Садыков. Ал улуу ата мекендик согушка катышып, көптөгөн эрдиктерди көрсөткөн эрдиктери үчүн орден, төш белги, медалдар менен сыйланган. Ал 1945 жылы жеңишке 8 күн калганда баатырларча курман болгон. Улуулар баскан жолду урпактар дайым эскерет. Эч ким эч качан унутулбайт. Биз анын урпактары катары анын эрдиктерин туу тутуп, муундан муунга калтырып келебиз. Самат чоң ата, жеңиш үчүн рахмат. Жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Улуу жеңиштин даңкы өчпөйт. Келгиле балдар, сабагыбызды бышыктап алалы. Кайсы майрам тууралуу маалымат алдыңар? Ардагер деген ким? Кайсы баатырды эскердик? Азаматсыңар. Үйгө тапшырма жеңиш күнүнө арналган ырлардан жаттайбыз. Саламатта болгула балдар. Ден соолугуңарга кам көргүлө. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.